Сабагыбызды андан улантабыз. Демек, бул видео сабакта биз силер менен ушу текст редакторда кантип формула түзөбүз, формулаларды жазабыз, ошо жөнүндө карамакчыбыз. Демек, көпчүлүк учурда биздин ар кандай реферат жазабызбы, китеп жазабызбы, мисалы математикалык китептер жазганда же химиялык, физикалык китептер жазганда же ошол сыяктуу реферат докладдар жазганда сөзсүз түрдө формулаларды жазуу зарылдыгы келип чыгат. Ушул формулалар жазуу үчүн текстик редакторда, Word 2000 текстик редакторда эң сонун формула редактору каралган. Ошол формула редактору менен кантип иштейбиз? Ошону карап көрөлү. Бул мурунку версияларындагы, Word'дун мурунку версияларындагы Equation, Microsoft Equation 3 деген формула редакторунун эле кичине өзгөртүлгөн, жакшыртылган түрү болуп эсептелинет. Демек, ошол формулага кантип киребиз? Мисалы, бизге моундай формула берилсин. Ушул формуланы кантип түзөбүз? Ал үчүн ставка мындан оң жагынан формула деген панелге киребиз. Формуланы басабыз. Мынакей формула жазуу үчүн ар кандай керектүү инструменттер же аспаптар чыгат экен. Ушул жерден эле мына колдонуп туруп жаза беребиз. Демек, дробь, башкача айтканда бөлчөк. Биринчи биз x деп жазып алабыз, анан кийин бөлчөк турат. Ошондуктан берге место для формул деген жерге биз жазып баштайбыз. X. Андан кийин бөлчөк турат. Демек, бөлчөктү жазабыз. Кандай бөлчөк? Биздики ушул жерден бөлчөктү тандап алабыз. Биздики биринчи бөлчөк болот. Муну жазабыз. Мына. Эми бул квадраттардын ичинде y дейбиз дагы. Y-ти жазардан мурун мына бул жерде y квадрат деп турат. Значит, демек бул жерден дагы биз квадратты же болбосо даражасын тандабышка. Анын үчүн индекс деген аспапты басабыз да мындан даражасын тандап алабыз. Мынакей. Эми берге жазабыз y-ты клавиатурадан эле теребиз, англисче y-ты жана бул жерге 2 деп коебуз. Астына жазабыз. Каша f-s деп турат. Кашаны деле клавиатурадан теребиз дагы f-s. Кашаны жабабыз. Эми мынакей бул жерден курсорду ортосуна койсоңор, кайра мындай түргө келип калат. Ушул жерден плюс белгисин коебуз. Плюс. Эми тамыр астында плюс 4. Бул жерде даражасы 2 деп турат. Демек, ошо тамырды табабыз даражасы менен. Мынакей. Берден 2 деп турат. Ушуну басабыз дагы. Бул жерге плюс 4. Жана кайрадан бул жака чыгарабыз. Анткени эгерде бул жерден узатып кете берсек, ал тамырдын астында кете берет. Ошондуктан тамырдын астынан чыгарыш үчүн курсорду ортосуна алып келип басабыз. Мынакей. Эми минус 5. Барабар кашаны ачабыз. J минус F. Кашаны жабабыз дагы. Көбөйтүлгөн. Көбөйтүүнү мынакей бул жактан таап алсак болот. Көбөйтүү белгиси мынакей. Басабыз дагы. R квадрат деп атат. Демек, биз даражаны карайбыз дагы мынакей. Муну басабыз биринчисин. R жана бул жерге квадрат деп коебуз. Мынакей достор, биз оңой эле жогоруда формуланы оңой эле бат эле жазып койдук. Мына ушул сыяктуу эле көптөгөн бул жердеги ар кандай аспаптарды колдонсоңор болот. Мисалы, жогорку класстарда мына интегралдар колдонулат. Ушу интегралды колдонсоңор болот. Тамыр асты, крупный оператор же болбосо суммалык оператор бул жогорку математика курстарында абдан кеңири колдонулат. Скобканын ар кандай, кашанын ар кандай түрлөрү бар. Ошондой эле функция, синус, косинус, тангенс, котангенс жана башка тригонометриялык функциялар колдонууда. Пределдар менен иштөөдө, логарифма, минимум, максимум жана башка. Операторлар, ошондой эле матрицалар түзүүдө да мынакей. 3 өлчөмдүү матрица, 2 өлчөмдүү матрица жана башка. Бунда дагы ошол колдонсок болот экен. Бул жерден болсо ар кандай белгилерди тандап алабыз. Мынакей чоң, кичине, чоң жогору бар, абдан чоң, кичине жана башка. Латын алфавиттери. Мындан башка биз бул жерде мынакей основной деп турат. Башка греческий букваны тандап алсак болот, грек тамгаларын. Буква подобные символы. Мисалы, ар кандай символдор, операторы, мынакей. Ушинтип калаган жебелер, отношения с отрицанием, особые начертания букв, мынакей. Ушу сыяктуу ар кандай параметрлерди тандап алсаңар болот. Ошондой эле мынакей даража, ошону менен бирге ушул даража деген аспапта индексти жазсаңар болот. Мисалы, муну басып туруп да, мисалы
H2. Мынакей. Жана бияка коебуз дагы О деп коюп турган болсок, мына суунун формуласы бул химиядагы. Ошондой эле физикалык формулаларды жазсаңар болот. Анын үчүн дагы эле вставка формула деген тандап аласыңар да, мисалы F барабар ma деген жосо бүткүл дүйнөгө тартылуу законун жазыш үчүн мына F барабар бөлчөк сызабыз дагы. Бияка m1 көбөйтүү белгисин коебуз. Бул жерден основной дейбиз дагы. Көбөйтүү жок, бул көбөйтүү бул жака эмес. Көбөйтүү үстүнө көбөйтүү белгиси m2. Бул экилерди дагы биз индекс кылышыбыз керек болчу. Индекс m1 m2-ни кайра жазалы. Ошо индекс кылып, демек, мынакей индекс, мынакей m1 m2 бөлүнгөн r квадрат. Анын үчүн биз даражасын коюшубуз керек. Даража r квадрат бул аралыгы. Жана астына биз ж-ны койгонду унутуп койдук. Башкача айтканда гравитациялык турактуулукту ж деп жазабыз. Ж көбөйтүү, мынакей m1 көбөйтүлгөн m2 бөлүнгөн r квадрат. Мына биз физикалык формуланы дагы оңой эле жазып койдук. Мына достор, мындан башка биякта даяр формулалардын дагы түрлөрү бар. Мынакей формула дегенди басып турган болсок, биякта бизге керектүү даяр формулалар. Бином Ньютона, квадратное уравнение, квадраттык тамырды чыгаруу үчүн, кругтун же болбосо айлананын тегеректин аянты жана башка даяр формулалар бар. Ушуларды да коюп оңой эле чыгарып алсаңар болот экен. Ушуну менен демек формулаларга арналган видео сабагыбызды аяк